Объезднойго жақын жерден 60 соток жер сатылат туғандар. Сиз ал жерге бару үшін объездной жана бұл Нижний Аларчага чыгып кеткен Кыргызская көчөсүнүн кесилишинен туғандар. Бираз эле бери карай басасыздар, бул жакта жыгач кампалар, жыгач саткан жерлер. Ошондон кийин келе 60 соток жер, бүгүнкү чыгачтагы сатылуучу жер болуп калат, мынакей. Ушул столбанын туш тарабы, бул тарабы туғандар. Так, анан бул жол менен өйдө чыксаңыздар, Нижний Аларча, бери карай барсаңыздар, Дордой базары, Жибек жолу кафесине ориентир алсаңыздар болот. Бул жактан мынакей Жибек жолу кафеси. Дагы эмне маалыматы туғандар. Батышты карай жүрсөңүздөр, Молодая гвардия объезднойдун кесилишиндеги кругу коюуга бара аласыздар. Эми калган маалыматты жерге жетип берейин туғандар. Мынакей бул экинчи столбанын эле, бул туш тарабы. Мынакей туғандар, сатылуучу жерге да жетип келип калдым. Бул жердин көрүнүшү. Объездной тараптан кенен эле көчө менен келесиздер. Могу жыгач кампа, жыгач складдардын ылдый жагында эле жайгашкан туғандар. Объездной жана Кыргыз көчөсү, Кыргызская көчөнүн кесишине Жибек жолу кафесине жакын эле жер. Анан транспорт менен киргенге мондай жол бар экен. КамАЗдар бул жактан кирип чыгышат. Жер туғандар 60 соток, узун туурасы 330га, бул жагы 20 экен. Могу контейнердин түбүнөн 20, ал жагы 330. Негизинен мына кошуналар сыяктуу мондай тегеренте жеңил конструкция менен забор кылып, контейнер орнотуп, бир склад катары колдоносуздарбы? Мына бул жакта кошуналар склад катары колдонгондор, могу жакта дагы башка бир ишкерлик кылгандар деле бар экен. Ушундай эле жерге өйдө тарабында жыгач кампалар, так, мына ушундай туғандар. Эгер склад кылсаңыздар, мына кенен көчө менен кирсеңиздер болот. Андан ары мына бул жердин көрүнүшү. Документи боюнча айтсак, жашыл китеп туғандар. Документи жашыл китеп. Окей. Дагы эмне маалыматы? Электр энергиясы мынакей бар экен. Электр энергиясы бар. Суу чыгарчу болсоңуздар, скважина менен чыгарсаңыздар болот экен туғандар. Дагы эмне маалымат? Бул жакта Дордой базар жакын. Бул жакта могу Тулпар соода борбору. Так. Жана айткандай, бул жагы 330 көчө тарабы мындайынан 20 метр болгон 60 соток жер туғандар. Так, дагы эмне маалымат? Бас болсо $110,000 сурап атыптыр бул жерге. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда эсител деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туғандар. Сүйлөшүүлөр дагы болот экен. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, бул жер ээсине жана ушундай жер издеген кишиге чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар туғандар.